Саламатсызбы бүгүн урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Сиздер менен Ишкендер Шаршеев, экономист жана саясаттануучу, Мохаммед Таз Шаражы Аль-Жалани айтып атат 31 мартта 2026 жылы мен деген Сирия аркылуу Ормуз булуңундагы өлкөлөрүнүн нефтисин ташыганга сунуштайм дейт. Биз аркылуу эң коопсуз дейт. Биз деген коопсуздукту камсыздайбыз, карап беребиз, жолду жеңилдетебиз. Бул эң коопсуз жана альтернативдик жол. Ушуну бизге мындай карагыла дейт, акчаңарды койгула дейт, ушуга салгыла, мен салып берем ал. Бул деген кошумча силерге мындай запастык коридор болуп калат дейт, камсыздоочу. Бул деген Ирандын, Хуситтин коркунучтарын аттап өткөнгө жардам берет. Жана Сирия өзүнүн нефтисин азыр экспорт кыла баштады жана өзүнүн өнөктөштөрүн активдүү түрдө иштеп атат дейт. Шеврон, Катар ошол биздин Сириядагы нефтти иштетүүгө дейт. Анан албетте бул Иранга аябай жаккан жок. Бир кездерде Аль-Жуланидагы эл аралык издөөгө салынды эле, азыр болсо Американын досу. Американын досу деп эсептесек, Иран албетте Сирияга дагы соккуларды ушундай коркунтуп жатат. Америкалыктар болсо өзүнүн 10 миңге чейин аскерин алып келип жатат ушул Парс булуңуна. Жана кол салабыз дейт, бирок коркутуу катары кабыл алынып атат. Баары бир Трамп кол салгыдай түрү жок деп кээ бир серепчилер айтса, кээ бирлер айтат, жок, кайдан, эгерде ушунча көп нерсени даярдаса дейт, ушунча көп адамды ары бери жылдырса, жөндөн жөн эле болуп калмак беле, жөндөн жөн эле кол салбай калат беле деп көптөр айтып жатышат да. Кантсе да Трамп ушу 10 миңге чейин спецназды колдоном дейт, Харк аралын алам дейт. Эгерде Иран өз тарабынан бүт Трамптын талаптарын аткарбаса, Ормуз булуңун ачпаса, Харк аралын басып алабыз дейт. Бирок серепчилер айтат, Харк аралын басып алсаң, канча аскер жиберсең, ошончо аскериң өлөт дейт. Жолсо баары бир жоготуулар өтө чоң болот, анткени Харк аралы өтө жакын Иранга, соккуларга душар болот десе, Трамп айтат, анда талкалайм дейт. Талкалап бүт баарын өртөп салам деп жатат да. Ошентип америкалыктар израилдиктер менен бирге ошо Танксери аттуу Али Реза ошо адмиралды жок кылышты. Дал ушул адмирал Ормуз булуңун жабайын деген, жапкыла деген ушундай буйрук берген болчу. Аны ушундай кырышты. Трампта өткөндө бир уят болду эле. Сауд Аравиясынын ханзадасын, негизги Сауд Аравиянын башчысы катары. Өтө бул адам, мен айтсам, мен уккан жок эле, бир кездерде азыр болсо менин жумушак жеримде өп жатат деп айтып жатат да, Иранга каршы жардам бер деп. Ушуга Сауд Аравиянын ханзадасы тарынды. Бул чыгыш дипломатияда өтө жоопкерчиликсиз иш болду. Бирок аны түзмө-түз өч албай Сауд Аравиянын ханзадасы Украина менен, Зеленский менен келишимдерди түзүп койду. Ушун менен Трампка айтты да, сенин деген абадан коргонуу системаларың бокко да жарабайт. Андан көрө ошо Орусияга 4 жылдан бери туруштук берип аткан Украинанын системаларын колдонсом мыктуураак болчудай деп Трамптын кичине мындай армиясына, мамлекетине шек келтирип койду. Анткени чын эле мына карагыла, ушул кадрдан көрүп атасыздар. Мисалы үчүн Израилдин системасы Ирандын ракетасына тие албай койду да, ошентип буйтап өтүп кетип атат системалардан. Америкалык жана ирандык системалар жакшы иштебей жатат. Дал ошондой эле бул Хезбалла жакында жарыялады бул видеону. Хезбалла бүгүнкү күнү Израиль менен жөө аскерлери менен согушуп атат Ливанда. Жана ошо Ливандын ичине Израилдин аскерлери танктарды киргизе баштаган, жөө аскерлерин. Ошол жерден Меркава танкын ушинтип жок кылдык деп видеону жарыялашты. Видео Аль Жазира каналынан чыкты, башка каналдардан да чыкты. Ушинтип азыр Хезбалла атайын ушундай танктарды жардыруучу тандемдик дүрмөтү менен ракеталарды колдоно баштады. Ал ракеталар дрон катары эле иштейт. Жана украиналык кээ бир чечимдер, кээ бир ушундай технологиялар таап ойлоп тапкандар ошо бүт колдонула баштады деп эсептесек болот. Мисалы үчүн Украина FPV дрондор менен өтө мындай катаал нерсе жасап атат. Бүгүнкү күнү Иран армиясы дагы айтып атат, биз да ушунун баарын өздөштүрдүк дейт. Ошондуктан Американын армиясыны келсе ушундай дрондорго чалдыгат деп айтып жатышат да.
Украина дагы бир кызыктуу тактиканы колдоно баштады. Аскер майданында ушул жаңы акыркы суткадагы чыккан видео. Бул жерден көрүп атасыңар, украиндиктер атайын дрондор менен Орусиянын траншея окопторунун жанынан учуп атат. Орусиялыктар аткылап атат дрондорду автомат пулеметтер менен. Анан ошол пулемет автоматтарынын огу түгөнгөндө анан украиналык танктар кире баштады. Ошол траншеяларга барып туруп позицияларды талкалап жатат да. Ошол украиналыктар ушул жаңы тактиканы колдонуп акырындап Орусиянын коргондорун жырып өтүп атат жана акырындап өзүнүн Орусия басып алган жерлерин кайтарып жатат да. Анан ушул жерден азыр мен телеграм каналдардан карасам аябай чоң паника болуп атат. Орусиялык ошол аскер блогерлердин арасында кичине мындай ушуга танк менен келип баштады украиндиктер деп айтып атышат. Бирок арасында ушундай да кызыктай окуялар бар. Бул жерден көрүп атасыздар, украиндиктер бул кичине эртерээк тартылган видео окшойт. Өткөн жылдагыдай болуп атат. Өткөн 1-2 жыл мурун тартылган. Украиндиктер алгач дрондорду колдоно баштаганда ошондо кээ бир орус аскерлерин барымтага же туткунга алганга ошондой жол табышкан. Орус аскерлери дронду карап туруп өлтүрбө мени деп куралын ары таштаса, булар ага суу берип жана суу менен кошо ушундай ичинде жазуу таштап, ошондо кантип колуңду көтөрүп, кантип ошо украиндиктерге туткунга бара аласың деп толугу менен түшүндүрүп берип, анан дрондордун жардамы менен ээрчитип кетип атыптыр да, ошо фронт линиясынан ошентип аман калтырып, акырындап баягы тамекисин таштап дрон менен үстүнөн учуп, анан акырында жетелеп, ушундай чек арага чейин жеткирип, жана туткунга алып аман калтырып атыптыр. Бирок бул өтө сейрек кездешип жатат. 2-3 жыл мурда украиндиктер ушинтсе, кийин орусиялыктар украиндиктердин ушундай барымтага албай же болбосо туткунга албай өлтүрө баштаганда, алар да ошо аскерлерди кийинкири өлтүрө башташкан. Аягына чейин эч кимди тирүү калтырбай. Албетте ушундай нерсе кийин эл аралык укуктар боюнча ушундай аскердик кылмыш катары эсептелинеби же жокпу билбейм, анткени бүгүнкү күнү эл аралык мыйзам жок болуп кетти окшойт да. Бул жерде башка кадрлар, бул да кадр акыркы суткалда алынган. Бул жерде украиндиктер ошо келип алып туруп, Орусия койгон FPV дрондор ушундай атайын оптоволокно менен коштолгон, репти тоотпогон, ушундай мина сыяктуу украиндик аскерлерди күтүп отурган, камера менен карап, жана алар жакындаганда жардыра, мындай учуп барып жардыра турган ушундай дрондун аркасынан барып, камера көрбөгөн жактан булар ичиндеги ошо детонаторлорун үзүп алышты. Жана ошентип дрондун питаниясын, антенналарын бүт жырышты дагы. Оператору ээсине келгиче ошентип калып алышты да ушул дронду, өзүнүн туткунга алды десек болобу же кандай. Иш болсо ушул дронду кайра Орусияга каршы иштеткенге колго алып алышты. Ушул жерден да көп комментарийлер болду ушул видеонун астында, X платформасында. Бул деген аябай дейт акылсыз эле, же акылсыз, же өтө ушундай кандайдыр баатыр элдер экен, карабайсыңар дейт. Эгерде ошол Орусиянын оператору ушуну байкап калган болсо, заматта жардырып ийсе, булар баары өлмөк дейт. Бирок бул саперлор, бул жөө аскерлер украиндиктер коркпой, үркпөй барып туруп ушинтип дронду керектигинен чыгарып ийишти дагы, өз кызыкчылыктарына колдоно башташты да. Ушундай нерселер болуп атат согушта. Албетте, силер өзүңөр кандай ойлойсуздар? Бул деген акылга сыйгандыкпы же акылга сыйбаган нерсеби? Ушуну дагы бир мага комментарийге жазып коюңуздар. Албетте, бул да өтө кызыктуу нерсе болуп жатат да, анткени кантип коркушкан жок. Любой заматта өлүп калышмак да, бирок анткени жок. Ушинтип акырында дронду, дагы бир дронду алып, ушинтип кескилеп артынан, камеранын артынан барып, булар терип эле жүрүшөт да. Орусиялыктар атайын украиналык тактиканы өздөштүрүп алып, дрондорду мина катары жолдорго салып атса, антака бул украиндиктер артынан ушуну басып кесип атышат. Дагы бир кызык нерсеси, Украина бүгүн ар кайсы курал жарактарды сындоочу полигонго айланды десек жаңылышпайбыз. Дал ушундай эле Skynex деген системаны Германия Rheinmetall ушундай стартап жаңы жасап башташты жана украиндиктердин колуна сынаганга беришти. Skynex ушул шахеттерди жакшы жардырат экен. Булар деген кызыктуу огу тугандар, бунун огу учуп барып туруп ушул шахетти лазердик алысты мындай ченөөчү
аспаптын жардамы менен алыстыгын көрүп, жакын 1 метр 2 метр калганда жарылып туруп ушул темир булутту пайда кылат экен. Ошол темир булут ушундай сыныктардан турган ошо дронду түшүрүп экен. Жана ошол кызыктуусу, бул деген өтө эффективдүү көрсөтүп атат өзүн. Гепард жана Skynet системалары абдан укмуш, тим эле 100% чейин ушундай эффективность көрсөтүп атат дронго каршы. Ушундай жай учкан дрондорго жана майда FPV дрондорго. Ошон үчүн бул нерсе эмнеге биздин армияга келбейт? Менде суроо. Дагы бир кызыктуу нерсе, украиндиктердин кайра ойлоп тапкандары, булар деген дрондорду 35-50 километрге чейин учуруш үчүн аларга ушундай канаттарды беките башташыптыр. Бул канаттын жардамы менен дрон учат биринчи асманга, учкандан кийин пропеллерлерин токтотуп, батареясын үнөмдөп, электр энергиясынын ичиндеги. Ошол канат менен анан акырын планировка кылат экен да, мындай калкып, же болбосо сейилдеп мындай учат экен, бүт моторлорун өчүрүп, ушинтип алар узак убакытка чейин, узак аралыкка чейин уча алышат. Ошондуктан булар аябай коптолуп калышты Украина дрондору. Анан кийин позицияга жакындаганда канатын ташташат экен да, атака кылат. Бул болсо дагы бир Япониянын, Жапан туугандардын ойлоп тапкандары. Булар деген Жапан туугандар картондон жасалган ушундай самолеттук дрондорду ойлоп табышты. Булар иттей, тыйындан да арзан мындай нерселер, жөн эле мындай картон кагаздардан эле жасалат. Атайын ушу баягы модель сыяктуу жыйнаганга ичиндеги ушундай картондордо сызыктар бар. О сызыктар боюнча силер ушинтип бүктөп койсоңор, анан клей менен эле клейлеп койсоңор же скотч менен, ичинде мотор жана атайын башкаруучу системаны бекитип койсоңор эле силерге даяр, апарзан, жаандан коркпогон, жеңил жана ушундай оор жадыргыч затты алып бара турган же чалгындоочу жабдыктарды алып бара турган дрон пайда болот экен да. Анын ушунун жардамы менен жапандар айтып атат, ар кайсы ушу картон фабрикасы ушуну массалап чыгара алат. Ошол өтө жеңил дейт. Муну деген эгерде бир гана пропеллерлерин сатып алсаңар, ушу анын учуусун башкаруучу аспаптарын, жабдыктарын сатып алсаңар, пульттарын сатып алсаңар, же болбосо жасалма интеллект менен коштоп салсаңар дейт, ошо атайын Blueberry сыяктуу компьютер менен же жөнөкөй смартфонду бекитип эле дейт. Ошондо муну массалык түрдө колдонсоңор болот дейт. Ар кайсы мамлекет ушу массалык түрдө жеңил, арзан колдоно алат жана чоң мамлекеттерди жеңгенге күчү жетишет деп жатышат Жапон туугандар. Дал ушул жерден менде дагы бир суроо туулат, туугандар. Бизге ошону өздөштүрсөк кандай дейсиңер? Өздөштүрсөк жакшы болот эле. Ошол жапондорго барып, алардын изилдөөлөрүн карап, бизден келип, өзүбүз изилдеп, картон фабрикаларды бир аз ушундай заказ менен жүктөп, армияга дагы ушундай арзан, анан чоң көлөмдөгү ушундай жеңил, иттей арзан болгону менен мындай дронду мисалы үчүн түшүргөнгө биздин жоолор $1000 долларларды кетирет, а биз болсо ушундай тыйындык дрондорду жиберип көп жеңишке жетишмекпиз. Келечектеги мындай коопсуздук камсыздоочу атайын аскердик операцияларда албетте бул нерсе бизге өтө сонун жардам бермек. Арзан дагы, тез аны кайра чыгарууга мүмкүнчүлүк бар. Муну мында мисалы үчүн кайра иштетилген пластиктен жасаса болот, ушундай пластик картондордон. Бул дагы аябай экономдуу болот, көп батарея жебейт. Муну бензин мотордо орнотсо болот, бирок кайсы бир чектөөлөр менен. Жана албетте ушуну жасалма интеллект менен коштосо, жана атайындай жабдыктар менен жапса, бул нерсе өтө кооптуу жана биздин коопсуздугубузду камсыздоочу курал болуп калчыдай да. Ошонун боюнча дагы ойлонушубуз керек. $1,000,000 долларды кетирип эмне кылабыз? Биз деген америкалык бюджет bizde жок, триллиондук. Ошон үчүн кичинекей өзүбүздүн бюджетибизди ушундай нерселерге кетирсек, ушундай акыл менен ойлонсок, өтө жарачудай да армияга. Шундой, кандай дейсиздер туугандар? Дагы кулактандыруу, биз деген өзүбүз 20 жылдан ашык бизнес пландарды, техникалык, экономикалык негиздемелер жазабыз банктарга, инвесторлорго. Видео астынан 2-3 күндүн ичинде телефон пайда болот, ошону алып туруп чалсаңыздар, жазсаңыздар болот бизге. Ушуну менен видео акырына чыкты. Сиздерди эмки видеолордон көргөнчө туугандар, сиздер менен Искендер Шаршеев болду, серепчи, экономист, саясаттануучу. Анда эмесе комментарийлериңерди видео астында күтөм.